алтыным, жаным, кандай берекем. Мен атым Гүлзат Мамытбек, мен Кыргыздын жаңы улуттук демим. Интернеттеги тараган видеолордо сиз кыргыздын жаңы демимин деп атап атасыз да өзүңүздү. Кыргыздын жаңы деми экениңизди качан байкадыңыз? Кандай учурда? Анан негизи эле бул макамды сиз өзүңүзгө кантип ыйгардыңыз? Мен улуттук жаңы дем болуп өзүмдү өзүм атадым. Анткени мен муну кичинекей кезимден эле түшүнчүмүн, кичинекей кезимден эле сезчүмүн, ата энеме да айтчумун. Анан ушундай бир сезим келди, ушундай ойлор келди. Мен ушул жерге Копенгагенге келгенде былтыр октябрь ноябрь окуп кеткем. Анан ошондо ушундай бир сүрөт келди да, мындай картинка деп коет эмеспи? Мен Кыргызстанымды баркташым керек экен, мен Кыргызстанымды сүйүшүм керек экен, мен Кыргызстанга дем беришим керек экен деген четкий ой келди да, мондай бир накта даана болгон ой. Анан кийин ошо видеолорум аркылуу мен дем берип атам, ал иштеп атат. Сиздин өзүңүзгө ким дем берет? Сиз демди кимден, кайдан аласыз? Жакшы суроо болду. Мен демди китептерден алам, мен демди окууларыман алам, мен демди сүйлөшүп, катташып жаткан менден деңгээли бийик кишилерден алам. Анткени мен тырмышып ошолордун чөйрөсүнө жетип, анан кийин алардын чөйрөсүнө илингенден кийин алардын деңгээлине жетип, ошолор менен бир чогуу табакташ болуп, чогуу бир жерде бир реальность деп коет, бир мондай бир тепкичте турсак, ошол нерсе мага аябай жардам берип атат. Сиздин негизги урандарыңыздын бири ушул Кыргызстан 2030-жылы аябай өнүккөн өлкө болот деп атасыз да, ошого башкаларды да ишенгиле деп. Сиз өзүңүз ишенесизби? 2030 Кыргызстан эң биринчи өлкө. Анткени Кыргызстан экинчи орунга же 20-чы орунга же 200-чү орунга такыр каалабайт экен, ошону иштебейт экен дагы. Анан койчу ай деп коет экен. Бирок кыргызга биринчи орун болосуң. Биринчи орун болушуң керек. Тургунуң, жасагының, ичиңди жакшы аткаргының, майын чыгарып жасагының. Ошондо биринчи боло аласың дегенде кыргыз ойгоно түшөт экен. Менен ушундай болду. Мен устатым Турат Дубанаев ушинтип айтканда, 2030 биз биринчи өлкө болобуз, Гүлзат, тургунуң, иштегениң дегенде мен ошол күнү, ошол түнү уктабай калдым. Мен ошондой ыйладым, толкундандым, күүлөндүм. Анан бир башкача болгондон кийин ойгондум. Анан мынакей кыргыз эң биринчи өлкө боло алабыз. Негизи эле ушул кыргыз элине дем берип аткан кыргыз кызы кандай үй бүлөдөн чыкты болду экен? Мен карапайым үй бүлөдө эле төрөлгөм. 5 баланын ичинде мен 3-чүсү болчумун, ортончусу. Дайыма мен мындай айкөл болчумун, анан кийин адилеттүү болчумун. Эгер бир нерсе туура эмес болуп атса, мен ойлончумун, бул туура болот атабы, туура эмес болбой атабы деп өзүмө өзүм мындай, кандай десем, ар бир адамдын ичинде Кудай бар да, жүрөгүндө Кудай бар. Ошо жүрөгүң менен ойлонсоң, сен ошо Кудай менен кеңешкендей болосуң да. Мен ошо дайыма жүрөгүм менен ойлончумун. Ата энем бир туура эмес нерсе жасаса, бир туугандарым келчү, Гүлзат, атама айтчумун, мондай дечи, анан мен атама барып айтчумун. Кээ биринде жумшак айтчумун, кээ биринде катуу болуп калчу. Анан бирок ата, сиз туура эмес кылып атасыз, мондай туура эмес десем, атам жакшы, шагымды сындырбай мен укчу. Анан кийин кээ биринде макул болчу, кээ биринде макул болбой эле калчу, бирок укчу. Угуп, тыңдап, анан мен түшүндүм дечи да. Ошондуктан мен ушундай үй бүлөдө чоңойгом. Мен сонун бир туугандардын арасында сонун ата энем менен чоңоюп, ошондой ата энеге ээ болгонума, ушундай ата энени мага бергенине Кудайга миң мертебе шүгүр. Азыр эмне менен алексиз? Ал учурда чет өлкөдө, Данияда билим алып атыптырсыз. Кайсы багытта билим алып атасыз? Мен Копенгагенден жакшы билим алып атам. Психология, адамдын потенциалын ачуу тармагында сонун окуу бар. Ошону психологиянын эң күчтүү, эң мыкты адиси болуп чыгам. Бул аудитор деп айтылат. Ошондо тыңдаган киши. Мен ошол нерсени үйрөнүп атам. Адамдын аң сезими, адамдын психологиясы кандай иштейт, бул тармакта өтө чоң билим алып атам. Эми алган билим негизгиси бул адамга өтө жылуу мамиле кылуу. Кыргыз элин эртерээк туруп, дем алышка карабай иштешин, аракет кылышын айтып чакырып келесиз да, анан негизи эле өзүңүз дем аласызбы? Жакшы суроо болду. Дем аласызбы? Мен
устатымдын бири Грант Кардон деген киши бар. Бул миллионер болуп келатат. Миллионер болду, мультимиллионер, азыр миллиардер болуп келатат. Чоңоюп, күүлөнүп, ушул жакшы билимдерди алып, ушул кишиден үйрөнүп атам. Ал киши айтат: "Сен эгер азыркы убакта миллионер эмессиңби, демек эс алуу, дем алуу, майрамдарды унутуп кой. Ар бир секундаңды, ар бир минутаңды иштет. Колдон келсе 1 секундада бир 4-5 жумуш жаса. 1 минутаңда 4-5 жумуш жаса" деп ошо үйрөтүп келет. Мен ошо кишинин айткан эмелерин, акылдарын азыр ишке ашырып атам. Өзүмдүн жашоомду пайдаланып атам. Эми бир сонун жыйынтыктарды алып келе атат. Мен эме жөндө унутуп койдум. Дем алуу жөндө. Ошондуктан мен дем албайм. Суббота, воскресенье деген менде жок. Майрам деген жок. Майрамдарда, конечно, мен чуркап барып бирөөлөрдү куттуктап, бири-бирибизди эметебиз, куттуктайм, бирок мен дем албайм. Жок, мен миллионер эмесминби, мен значит дем алганга акым жок азырынча. Бүгүн жакшы күн каалайм сага. Сонун максаттар, жыйынтыктар күтүп турат бул күндүн аягында. Ошого жете эле алып, берекем тура кой. Настроениең түшүп калды, көтөр настроениең өзүңө. Мага окшогон видеолорду көр. Өзүңө жылуу сөз айт. Анан максаттарыңа достойм. Чурка, уч, жете.